Урматтуу достор, сырттан келген көптөгөн самындарда чочконун майы кошулат. 92%, 80%, 72, 60% деген бул самындардын майлуулугу. Мына бул самында чочконун майы бар деп бирөөнү жамандай албайм, бирок көпчүлүк самында чочконун майы кошулат. Ал эми мына бул самын болсо, чорный тимин кара зире менен жасалат. Бул болсо облепиховое мыло дейт, мына чычырканактын майынан жасалат. Бул самын болсо сидырдын майынан жасалат. Бул самын болсо кысталхинттин майынан жасалат. Ал эми дагы бири, бу дагы оливковый мыло. Мына ушундай зайтундун майынан, анда эмесе мына ушундай чочконун майы жок самындарды да жашообузда колдонолу, таза жашообузга таза самын дагы пайдалуу. Андыктан мына бирөөнү тандайлы дагы колубузду жууп көрөлү. Эмне өзгөчөлүгү болушу мүмкүн? Албетте эми бардыгы тең эле бирдей да бул самын дешиңиздер мүмкүн, бирок албетте курамында таза болуу жашообузга дагы, балдарыбызга, үй бүлөбүзгө таза болот. Андыктан сидырдын менен же чорный тимин же кысталхинт, оливковый же облепиховый айтор таза адал самындарды колдонуңуздар. Колуңуздар, денеңиздер кандай таза болсо, жүрөгүңүздөр да ошондой таза болсун. Баарыңыздарга тазалык каалайм.